капкаларды, байпактарды заказ бергендерге заказ алып түйөм. Элмира Дүйшеева эки небересин кол өнөрчүлүк кылып, тамак аш менен камсыз кылып келген болсо, бүгүнкү күнү дүйнөнү каптаган оорудан улам. Өзү жасаган кол эмгектерин сата албай, азык-түлүк жетпей кыйналып жаткан чагы. Бирок ошончо да ачка калдык дебей үйүндө неберелерин окутуп, мындан тышкары кол өнөрчүлүгүн улантууда. Квартира 5000 төлөйм, анан мындай эми күтө тур деп мондан чыксак анан бирдекенин ичинен чыгабыз да дедим, анан көрөбүз го дагы. Азыр заказ жок, азыр просто түйүп даярдап коймашты. Азыр сезондо эмес да, жай болуп калбады. Баягы түйүп даярдап койсом, бир күнү болсо бир күнү эси чыгат да депчи. WhatsApp'тан немереге эжекесине жиберип ийебиз. Тапшырмаларыбызды үйдөн сабап койбуз. Бүгүнкү күнү өлкөнүн аймактарына өзгөчө абал кирип, калктын аярылуу катмарлары жардамга муктаж болуп жаткан чак. Бишкек шаарынын Ленин району боюнча да батирде жашап, ишсиз калган жарандарга Кыргыз темир жолу улуттук компания мамлекеттик ишканасы муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк таркатты. Ошолордун ичинен Элмира Дүйшееванын үйүнө да башпакты. Силердики Дүйшеева Элмира Депирова, жеке. Мына бул соцпакет чогулбузке. Темир жолдун атынан через Ленинский акимиат аркылуу ушинтип силер списокко катталып, сизге жардам берип атабыз эже. Рахмат, Алла разы болсун. Силерге окшогон балдар бар, иштебей үйдө отурам. Ушу силерге окшогон балдардын жардамы менен эки кичинекей балага опекунмун, ошолорду багып жүрөм. Мына ушул муктаж болгон жарандарга аталган ишкананын кызматкерлери өздөрү үймө-үй кыдырып, ал акыбалдар менен таанышып таркатып беришти. Берилген азык-түлүк бүгүнкү күндөгү кыйынчылыктарга бир аз болсо дагы жардам болот деген ойдо. Ленинский район боюнча бизге акимиаттан ушу список малоимущих, остро нуждающихся граждан деген берилген. Анан өзүбүз колубуз менен ушинтип пакеттерди таратып жүрөбүз. Эми бул пакеттин ичинде 5 килограмм ун бар, 2 килограммдан гречка, рис, сахар, макарон, жана 2 литр май, 1 пачка чай бар. Мындай демилге Кыргыз темир жолу улуттук компания мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги тарабынан уюштурулуп жатат. Буга чейин өздөрүнүн кызматкерлеринин арасынан жакыр жашагандарга жана каарылар үйүнө жардам берилген. Мындай иштер дагы уланаарын белгилеп, учурдагы кырдаалды ынтымакта, биримдикте жеңебиз деген оюн билдирди. Оор алакыбал турат. Биз дагы четке калбай, баягы мамлекетибиздин президенти айткандай, бирдикте бири-бирибизге жардам берип туруп, ушул жеңишке жетебиз, ушул ооруну жеңебиз дегендей сөз менен эметиле. Биз деле ошол четте калбай, баягы бүгүнкү күнү мисалы 100 үй бүлөгө социалдык пакеттер даярдадык. Аларды мына бүгүн таратып атабыз. Буга чейин 174 үй бүлөгө бердик. Бул алын арасында биздин жакыр жашаган үй бүлөлөр, биз темир жолчулар, ошолорго жардам бердик. Андан тышкары ошол Ленин районундагы жайгашкан тиги дом престарелых, ошолорго жардам бердик. Бул илдет жеке жакыр жашагандарга эле эмес, бизнес менен алек болгон жарандарга дагы терс таасирин тийгизүүдө. Анткени ишкерлик менен алек болгон жарандар сырттан келген товарларын же болбосо сыртка чыгарууда кыйынчылыктар болуп жаткандыктан аталган ишкана буларды да көңүл сыртына калтырган эмес. Кыргызстандын предпринимательдерине, бизнесмендерине кичине болсо дагы алардын да алакыбалы бүгүнкү күнү оор, начар. Жардам катары биз ошол контейнер площадкадан мисалы турган простойлорду акчасын албайбыз, пеняларды эсептебейбиз. Ошондой эле станцияларда келген вагондорду мүмкүнчүлүк берип атабыз, ошо простойго биз акчасын албайбыз да. Андан тышкары түштүк тараптан бизде ошол южный отделение деп коет. Ал жерден биздин экспортко чыгып аткан продукцияларга баягы тарифный ставкадан биз 30%га дагы азайтканбыз да. Бишкек шаарында жана тегерек четиндеги жардамга муктаждар көп экендиги социалдык тармактарда байма-бай жарыяланып жатканы маалым. Ошентсе да жергиликтүү бийлик дараметине жараша муктаждыктарды жоюу менен алек.